Бирок мындай нерсе бар да. Элестетиңиз, бир 14, 12, 13-төгү жаш бала ошол вейп электрондук сигарета чегет. Көпчүлүк жаштар чегет аны деген туура айтып атасыздар. Чекпеш керек, кам көрүш керекпиз туура. Бирок бир ситуация болот да. Ошол жаш бала чегет. Штраф түндүктөн келеби, иненене келеби, кандай мен азыр бул жолдорду милиция менен чечесиздер да. Эшиктен кармайбы, протокол жазабы, бала деген бой жете элек. Штраф пени көбөйө берет. 10 000 сомдон орточо айлыктан да ашып кеткенде, 1 ай 2 ай өткөндөн кийин келип ата энесине малым болот ошол нерсе. Азыркы жаштар менен сиз экөөбүздүн жашында башкача болчу. Биздин ата энелерибиз бизди урушту, мугалимдер деген указка менен да сабачу, жада калса тиги катуу сөздөр менен урчу. Азыркы балдар ушунчалык сезимтал, катуу сүйлөсөң барып муну асыл бөлүп калышат да. Анан үйүндө доходу 20 000 сом болсо, штрафы келип 50 000 сом чыгып калса 1 айдан кийин. Ошол адамдар, ошол жаш балдар, сөспүрүмдөр өмүрүн кыйса жоопкерчиликти ким алат? Милиция алабы, депутаттар алабы, биз алабызбы деп. Ошол себептен эле мен ушул штрафтарды азайтып бериңиз. Жок дегенде бир жыл убакыт берели. 26-жылдан баштап толук тыюусун ага чейин коелу, бирок 26-жылдан баштап мына 5 000 сом штраф болот десек, мен ойлойм мында бул жагынан биз мындай гумандуу, туура карамакпыз да. А эртең милиция деген урууларды кармабай эле чуркап барып туруп ошол штрафтарды чөнтөгүн толтурган чуркашат. Мен кечирим сурайм, бардык эмес. Бирок ортодо деген, мисалы сиз ага чуркабайсыз, урматтуу жетекчинин орун басары. Бирок анткени вы даже сумму не знаете, да? Анча-мынча колу таза эмес адамдар ошо менен алек иш болушат. Анан деген ата энелер аягында деген үйлөрдө ызы чуу болот, балдарын сабашат. Бизде үй бүлөлүк зорлук, зомбулук азайган жок. Ошол менден ошол эле сунуш. Азайып берсеңиздер бул мыйзамыбызды колдоп бермекмин да. Мен да аял катары 100% мамлекетке кирбесин дегенди колдойм. Анан бирок ошол эле убакта коллегаларыма чакырып кетет элем. Жанакы СЭЗден ичинен өндүрүштү бияктан биз тыюу коюп атабыз, а бирок СЭЗден бирөө деген ошо электрондук сигареттерди өндүрүшкө уруксат бергенибиз аябай кызыктуу болуп атат. Бул как будто сиздер атайын сырттагы конкуренттерге жол бууп туруп, ичтеги бирөөгө уруксат бергенде болуп калабыз да. Ошол жагынан парламент элге да жаман көрүнөбүз, сырттагы да партнерлорго, анан ортодо туристтерди да тепкилеп жаткалабыз деп ойлойм. Балдарыбыздын өмүрүн да кыйып калбайлы да. Ошол эле. Рахмат. Мен толуктоо